Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү чыгарылышта энергетика министри Доскул Бекмурзаев жөнүндө кеп калмакчыбыз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын бары алдыда. Он 13 сентябрь күнү башкы прокуратура тарабынан энергетика министри Доскул Бекмурзаевка кылмыш иши козголду. Ага кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча 2 кылмыш иши ачылды. Тағырағы, Бекмурзаев 2021-22 жылдары кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кызматтын кызыкчылыгына каршы тийиштүү тармакта адис эмес кызматкерлерди мамлекеттик бюджеттин эсебинен Бириккен Араб Эмираттарына, Түркияга, Өзбекстанга жана Орусияга болгон чет өлкөлүк кызматтык иш сапарларына негизсиз жөнөтүп, натыйжада мамлекетке олуттуу материалдык зыян келтирилгени аныкталган. Ошондой эле министр кызмат абалынан пайдаланып, теплый ключи ден соолукту чыңдоо комплексинин объекттерин капиталдык оңдоодо жалпысынан 15 миллион сомдон ашык зыян келтирген. Натыйжада энергетика министри Доскул Бекмурзаевдин кылмыштуу аракеттеринен улам мамлекеттин жана жеке жактардын кызыкчылыктары одоно түрдө бузулуп, аларга ири өлчөмдө зыян келтирилген деп айтылат башкы көзөмөлдөө органынын маалыматында. Ал арада Бекмурзаев башкы прокуратура тарабынан козголгон кылмыш иштери аны каралуу үчүн жасалып жатканын Facebook баракчасы аркылуу айтып чыкты. Конституциянын 66 жана 71 беренелерине, ошондой эле 89 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык Доскул Бекмурзаев тергөө мезгилинде энергетика министри кызматынан убактылуу четтетилди. Жарлыкка 14 сентябрь күнү президент Садыр Жапаров кол койду. Көп өтпөй экс-министр микроинсульт алып ооруканада дарыланууда экени маалым болду. Социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары министр 2 күн мурун Садыр Жапаров менен делегациянын курамында Жалал Абад облусуна барганда абдан шайыр жүргөнүн эске салышты. Ал эми Доскул Бекмурзаев ким десеңиз, ал 1973 жылы 9 октябрда Талас районунун Баласаруу айылында туулган. Билими жогорку, 2003 жылы Кыргыз техникалык университетин аяктаган. 2006-2008 жылдары Тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академияда билим алган. Эмгек тажрыйбасын 2001 жылдан 2009 жылга чейин катардагы жумушчудан баштап, Ош электрдин башкы директоруна чейин көтөрүлгөн. 2013 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министринин кеңешчиси. 2013-14 жылдары эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин миграциялык саясат башкармалыгынын начальниги. 2014-2015 жылдары ошол эле министрликтин министринин орун басары. 2020 жылдын сентябрь айында түндүк электр ачык акционердик коомун жетектеп, бирок октябрь окуясынан кийин кызматынан кол жуган. 2021 жылдын март айынын аягында энергетика жана өнөр жай министринин орун басары болуп дайындалган. 2021 жылдын июнь айынан баштап энергетика жана өнөр жай министри болуп дайындалган. Кызматка киришип жатканда кыска аралыкта энергетика тармагын түп тамырынан бери реформалай турганын билдирген. Политмир декларатор KG сайтынын маалыматына ылайык 2015 жылы дээрлик 7 миллион 291 миң 612 сом киреше таап, 2 миллион 850 миң сом короткон жайы бар. Мындан сырткары 230 чарчы метрди түзгөн турак жайына 0,3 гектар жер тилкесинен жана 2011 жылы чыккан Mercedes-Benz GL 500 темир тулпарына ээлик кылат. Жакын туугандары болсо 2015 жылы болгону 12 миң сом киреше табышкан. Андан башка маалымат көрсөтүлгөн эмес. Ал эми Политмир Силет KG'нин маалыматы боюнча Бекмурзаев Талас облустук Кыргыз күрөш федерациясы коомдук бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири катары көрүүгө болот.